Саламатсыңарбы балдар? Силер менен 4-чейректеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Анда эмесе китеп дептериңерди алып, көңүл бурабыз. Баарыңарга жакшы маанай каалайм. Анда эмесе биз өтүлгөн темаларга көңүл бөлсөк, грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөздөр жөнүндө өткөнбүз. Мына ушул сөздөрдүн эрежелерин дагы бир эске салалы. Каратма сөз бирөөгө тике арналып жана кайрылып чакыруу иретинде айтылган заттык маанидеги сөздөр. Көркөм чыгармаларында көп колдонулат. Мисалы, кой, толгонай, азыр ыйлаганың болбос. Ал эми киринди сөз айтылуучу ойдун түрдүү кырдаалын билдирген сөздөр же сөз тизмектери. Мисалы, сен экөөбүз эң оболу окуу жөнүндө сүйлөшөлү. Бул сүйлөмдө эң оболу киринди сөз болду. Сырдык сөздөр кишинин ички сезимин билдирген сөздөр сырдык сөздөр деп аталат. Мисалы, бара келде, ушинтип иштеш керек. Бул сүйлөмдө бара келде сырдык сөз. Ал эми бүгүнкү сабактын максаты түшүндүрмө мүчө жөнүндө маалымат алышат, өз пикирин аргументтер аркылуу далилдей алышат, салыштырат жана талдай алышат. Өтүлгөн материалдарды туура кабылдоого жана эсинде сактоого жетишүүгө тарбияланат. Анда эмесе бүгүнкү өтүлө турган жаңы темабыз түшүндүрмө мүчө. Түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн баш же айкындоочу мүчөлөрүнөн кийин келип, алардын маанисин аныктап, ар түрдүү кырдаалдагы абалын толуктап, тактап түшүндүрүп туруучу мүчөлөр. Түшүндүрмө мүчө бир же бир нече сөздөн түзүлүшү мүмкүн. Мисалы, биз окуучулар мугалимдер берген тапшырмаларды аткарууга аракеттенебиз. Дагы бир мисал келтиребиз. Биз 9-класста окуган балдар ынтымактуу достордон болууну чечтик. Мына жогоруда келтирген эки мисал келтирген сүйлөмдөрдө түшүндүрмө мүчөлөр окуучулар 9-класста окуган балдар. Мына ушул сөздөр болду. Булар биз деген сөздүн маанисин толуктады. Ал эми өзүнөн мурда келген сөз сүйлөмдүн кайсы мүчөсү болсо, түшүндүрмө мүчө да ошондой милдетти аткарат. Мисалы, бизге, окуучуларга сыйлыктар берилди. Кимге берилди? Бизге. Бул толуктоочу. Кимдерге? Окуучуларга. Толуктооштун түшүндүрмө мүчөсү. Түшүндүрмө мүчө интонациялык жактан бөлүнүп айтылат да, жазууда эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Мисалы, мени чоң энеме айылга жиберишти. Мына ушинтип түшүндүрмө мүчө жөнүндө маалымат алдык. Эсиңерге сактап калгыла. Анда эмесе дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Чын Куран айынын 1. Класста жазуу. Түшүндүрмө мүчө. Мына ушул түшүндүрмө мүчө боюнча көнүгүү иштеп көрөлү. Көп чекиттин ордуна түшүндүрмө мүчөнү таап койгула. Келгиле балдар, анда көнүгүү иштейбиз. Биринчи, биз өз мектебибизге жардам бердик. Бул жерде биз дегенден кийин түшүндүрмөлүү мүчөлүү сөз коюшубуз керек. Мисалы, биз окуучулар өз мектебибизге жардам бердик десек болот. Экинчи, газдын эң көп запасы бизде. Бизде дегенден кийин
түшүндүрмөлүүчө сөз коюшубуз керек. Анда коюп көрөлү. Газдын эң көп запасы бизде, Кыргызстанда. Демек, кийинки сүйлөмдөрдү мына ушундай толуктап жазасыңар. Кийинки тапшырма. Көп чекиттин ордуна мааниси жагынан ылайык келүүчү түшүндүрмө мүчөнү коюп, сүйлөм түзгүлө. Алар төмөнкү сөздөр. Силер, биз, туулу өскөн айылыма, институтка, кечинде, силер үчүн, бизге. Келгиле балдар, ушул сөздөрдөн биринчи сөзгө сүйлөм түзүп көрөлү. Үлгү. Силер 9 класстын окуучулары эл жүгүн көтөргөн уулан кыздардан болгула. Мында 9 класстын окуучулары деген сүйлөм түшүндүрмө мүчө. Силер деген сөздүн маанисин толуктады. Мына балдар, ушинтип сабагыбыз аягына жетти. Бүгүнкү өтүлгөн темаларды эсиңерге тутуп, көнүгүүлөрдү туура иштеп жазабыз. Күнүңөр ийгиликтүү өтсүн, саламатта калгыла.